Qarab turasың ба? Qarab turarым. Ne qilib? Issiq чай бар ekan, shuni qilib qo'ylarma. Чай пабет qo'yayım, qardoshdi. Ke, turib Çaydan qilib. Qiymaq, qani olib turib olamын. Adın kaçkandır ha? Men mınoğu sыймыктан баштайын. Мына балам 1 жашыда орудганда, 1 жашыда. Ысыма чыккан. Ысымадан анан судуруп кырчаткан талмалып калды. Сразу Сузакка барганбыз. Сузакка реанимацияга сразу кабыл алганда, реанимацияда жаттык, дескеде жаттык. Ошондо нервтен деди. Анан диагнозу ошо секин бандай өспөй да калды, баспай да калды. Анан ошондон диагноз койгондо ДСП деп. Себеп дегенде багы өкмөттө неме кылат го, пул бөлүштүрөт го, соцпенсия дейт го. Ошондон диагноз койгондо 2 жаштан комиссияга барып, мен кылганбыз, ошондон диагноз койгон. ДСП деп. Нервтен депчи. Мына балам ушундай болду да. Канча жашка чейин? Бул балам деле 1 жаш. Боюмда болгон деле өзү нормально эле. Женскийге барганда жакшы эле деп айтат. Төрөгөнүмдө 3 керен ашык төрөйм балдардычы. Ошондо эле айтса лечение алат да, бирок ошол маалда элечи. Бирок ошондо эми эле жакшы дешет да. Төрөгөндөн кийин 1 жылдан кийин ушундай боло берет. Балким доктурлар билбейм эмнеге мындай. Көбүнчө бизде болот, өнөсөр көп болот. Көп болот турмушта, көп, өтө көп. Уногу чыдаш керек экен да балдар депчи. Балдар деп анан күнүм ушу өтөт. Балдар менен анан көбүнчө ошо балдарым көбүнчө ооруйт. Судурук болот. Судурук болгондо багындай аз-маз кичине болот. Дары менен жашайт балдарым кыскасычы. Баш ооруга дары берем, судурукка дары берем. Ушундай эле күнүм өтөт. Кир жууш, бала караш. Күйөөм канча эле мына жардамчы. Бирок экөө тең болуп калат. Экөөм тутуп калганда, аяка же бияка карабай калам. Ошондой болсо аракет кылам да. Аракет кылам. Эме кылбастан. Балдарым ушундай акыбалда болсом карайм да. Шуну канча чыккан балдар? Мына балам 15ке чыкты сентябрда. Мына балам ноябрда 7ге чыкты. Былтыр эме балдар үйүнө берели дедик эле. Эмне бергиңиз келбеди ба? Эне болгон үчүн ошону айтып. Ооба, ошо үйрөнүп калганмын, карайм да. Буларды неме кылсам өзүм деле эмеп кетем дейм. Үйрөнүп калган адам не болот экен да. Айылдарга барганда эми эки жакка кантип барасыз? Айылга барам, кээде. Мындай постоянно эмес, ошо өзүм мына күйөөм мына балам карап турат. Барып келем 3-4 саатка. Анан артыгына өзүм чыдабай калам. Кээде өзүм тезирээк келем деп умтулуп турам буларгачы. Анан эже эмне кем каржыңыз? Манеж, памперс, дары-дармегиңиз, стиральныйыңыз жок экен ошолорду. Стиральныйым машинамды тындырбайм да. Сынып кетти. Манежим мына 98-жылы алганбыз. Балдарымачы. Ошо турганга, басканга депчи. Манежим уже мындай акыбалда калды. Ушу манеж эле болсо болду. Жазында алып чыкканда кыйналам. Эң кыйынчылыгычы. Жазында көбүнчө кыйналам. Алып чыга албайм эшиккечи. Коляска багындай чоң коляска дешкен багында чоң адамдар отурат го.
Мына балам отура албайт. Беребиз деген ой койгом. Мында болуп турат да. Беркинде краска ботко. Мындай сүрдүрөй турган кичинерээк. Ошондон алам деп атам, ошондогочу алып чыкканга.